Адаттагыдай эле быйыл да абитуриенттерди жогорку окуу жайларына кабыл алуу жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгы менен жүргүзүлдү. Анда негизги балл 110, ал эми предметтер боюнча 60тан жогорку балл алган абитуриенттер жогорку окуу жайларына кабыл алынат деп белгиленген. 2017-жылы өлкө боюнча 60 миңден ашык бала орто мектепти аяктаса, алардын ичинен 48.420 окуучу жалпы республикалык тестирөөгө катышкан. Натыйжада талап кылынган баллга ээ болгон окуучулардын саны аз болуп, мамлекет тарабынан белгиленген бюджеттик орундар толбой калган. Жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгы менен 110 балдан жогору алгандар 26.103 бала болду. Өкмөттүн токтомунун жобосуна ылайык бул конкурс 3 тур менен өткөрүлдү. 3 тур менен өткөрүлүп, барыбызга белгилүү өкмөттүн токтому менен 5705 гранттык орундар бөлүнгөн. Ушул 5705 гранттык орундардан тилекке каршы 421 орун бош калды да. Негизинен техникалык багыттагы окуу жайларда 201 орун, педагогикалык багытта 198 орун, ал эми айыл-чарба жана медициналык окуу жайларда 11 орун толбой калган. Мындай окуу жайларга тапшырган бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү математика жана физика сабактарынан аксаган. Билим берүү министрлигинин адистеринин айтуусунда бул көрсөткүч 4-5 жыл мурдагы деңгээлге салыштырмалуу алда канча дурус экен. Бирок акыркы мезгилдерде 5 жылга салыштырганда мурун 700, 800, 600 орундар толбой калчу эле да. Жылдан жылга бул орундар азайып баратат, 421 орун. Мен ойлойм, бунун себеби биздин балдардын ошо өзүндө негизги адисти келечекте ким болуу деген адисин туура тандаганынан. Эгер бала адисти туура тандаса, анда ушул предметтер боюнча, негизги тест боюнча даярдыгы күчтүү болот да. Биз бирок бул багыт боюнча дагы биздин жогорку окуу жайлардагы мектептер менен иштешип, ушул физика, математика багыттары боюнча дагы алар график түзүп, сабактарды өтүшөт да. Конкурстан жакшы өтүш үчүн балдарды даярдашат. Билим деңгээлинин төмөндүгүнөн айрым балдарыбыз ушинтип акысыз окуу мүмкүндүгүнөн куру калышты. Ал эми контракт төлөө менен окууга кабыл алуу иштери кызуу жүрүүдө. Ал 25 августка чейин улантылмакчы. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында эми жогорку окуу жайлар ата-энелер менен биргеликте иштөөнү чечишиптир. Биз ушул эмгек министрлиги менен бирдикте профориентация жүргүзүү боюнча иш жүргүзүлүп атат. Эки министрликтин ортосунда макулдашуу бар. Ушул макулдашуунун негизинде ар бир жогорку окуу жайларда ата-энелер менен тыгыз иштөө жүргүзүлүп атат. Тилекке каршы атайын өкмөттүн токтому менен белгиленген гранттык орундардын толбой калган бөлүгү ошол боюнча кала берет. Демек, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу зарылдыгы учурдагы негизги көйгөйдөн калууда. Калия Карыбекова, Жыргалбек Шанчуулу, Кутман таң программасына.